Гүлжайна 470 айдаса, ырсеже 570 айдаса, меники 670. Алардык кнопка менен болсо меники мындай. Кет. Көрдүңбү? Так что кнопкасы жок. Боо менен любойдон чыгып койгон бедекке скорость. Чынын айтканда Гүлжайна Атаканова айдаган унааны мен 7 жыл мурун айдап койгом. Азыр Гүлжайнаныкындай машинаны, унааны бардыгы эле айдап жүрүшөт. Мен ойлойм, эң акыркы модель болгондуктан менин машинама, менин унаама жетпей жүргөн эркектер көп болсо керек деп. Мындай кылып туруп эле, муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Бул машинанын акчасына чынында эле 3 комнат, ремонту жок, 3 комнат квартира келет. Жолдошумдун подароктары бар, бирок алар шуба, алтын, бриллиант деген сыяктуу. Апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдүң ай жолукканда сиздеп жүрөм деп койбоймбу? Гүлжайна 470 айдаса, ырсеже 570 айдаса, меники 670. Алардык кнопка менен болсо меники мындай. Кет. Көрдүңбү? Так что кнопкасы жок. Боо менен любойдон чыгып койгон бедекке скорость. Чынын айтканда Гүлжайна Атаканова айдаган унааны мен 7 жыл мурун айдап койгом. Азыр Гүлжайнаныкындай машинаны, унааны бардыгы эле айдап жүрүшөт. Мен ойлойм, эң акыркы модель болгондуктан менин машинама, менин унаама жетпей жүргөн эркектер көп болсо керек деп. Мындай кылып туруп эле, муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Бул машинанын акчасына чынында эле 3 комнат, ремонту жок, 3 комнат квартира келет. Жолдошумдун подароктары бар, бирок алар шуба, алтын, бриллиант деген сыяктуу. Апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдүң ай жолукканда сиздеп жүрөм деп койбоймбу?